Биз өткөн жылы октябрь айында коллегалар менен Карлар үйүнө бардык, субботник өткөргөнү. Анан концерттик программа дагы бар болчу. Ошондо мен аябай көп кыргыз ата апаларды көрдүм. Эжелер айтты, ошол жердегилер көбү келиндери батырбай келген ата апалар деп айтпадыбы. Анан мен келгенден кийин аябай жүрөгүм ооруп келди чындыгында. Анан Карлар үйүндөгү атанын арманы деген бир ушундай ыр жазгам. Көкүрөк тартым айыкпай, күн көрүп жүрөм карыптай. Үмүтүм сынып балдакчан, жан дүйнөм жашайт майыптай. Тагдырым тайкы көшөрүп, максатсыз өмүр өтөлүп, алы жок жансыз денемди жашап жүргөнсүм көтөрүп. Көлүндө сүзөм кайгынын, кунарсыз күнүм, ай, жылым. Көзүмдө күйгөн жалын жок, кууратты мени тагдырым. Келиним кургур ыйлатты, билбеди ата сыйлашты. Тирүүлөй туруп уу жуттум, уулумдан көрбөй урматты. Суу болгон менен ичээрге, майрам болбоду көчөмдө. Иши жок такыр мен менен, кызым да жашайт чет элде. Бактысыз өмүр баяным, туңгую калды тарабым. Жетим чал кылып калтырып о дүйнө кеткен аялым. Айласыз жолум улаймын, муунум бошоп муңайдым. Эмнеге мындай тагдырды жазганын билбейм Кудайдын. Армандуу күндө таң атып, муң менен батат кеч күндө. Жамандык деле өмүрдө кылбадым эле эч кимге. Эмнеден жаздым билбеймин. Ыйымды айтам, кимге?